Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер жана YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн Яндекседага бир жумадан бери чыга элем. Бүгүн күн жылуу, күн ысык деп койсок да болот. Жылуу эмес, күн ысык. Ошого байланыштуу заказ кандай болуп атат? Мурдакыдай элеби же күн ысыкта заказ көп болуп атабы? Же болбосо баары шашлыкка чыгып кетип заказ болбой атабы? Ошого бир аз кыскача видео тартайын дедим. Андыктан видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Каналга катталыңыздар, класстан басып каналды колдоп коюңуздар. Бүгүн кыскача бир видео тартабыз. Заказ кандай болуп атат ошол боюнча. Ушундай бүгүн заказ жакшы болуп атат. Тез берип атат заказдар. Заказ эле бербей койбостон чибилер дагы берип атат. 3 заказ катарынан чиби берди азыр. Мындай чиби биринчи жолу болуп атат. Редко болот мындай. Болгону дагы өзгөчө чиби. Биз көрөбүз чогуу. Кока-кола. Заказларды ойлоп калбаңыздар. Заказды көрсөтүп. Чыныгы эле кола. Бүгүн күн ысык болуп атканга байланыштуу берди окшойт. Түшүнбөй да калдым өзүм. Бул менен эле бүткөн жок дагы буга чейин. 2 жолдагы 50 €дан чиби болгон. €50. Калгандар кийин. Ушундай бүгүн заказ жакшы, чибилер дагы бар. Şu menен бүгүнкү видео соңуна чыкты. Жумуштар бүттү. Азыр үйгө кайтмай. Бул жерде экскаватор тарткан себеби өтө узун экскаватор бузулуп калып. Адамдар колуп калган себептен тартып койдум эле. Бузулгандан кийин экинчи жагын иштетти. Бирок ага чейин шашылыштар күтпөй пешком салбейти. 200 метрдей бийикке чыгып кетет. Жаштар, карылар, аял кишилер баардыгы салып, андан бир аз кыйналып чыгып кетет. Ошого тарта койдум эле бир аз кыскараак. Андан эмеси кийинки видео чейин саламат болуңуздар. Видеого класс басып, каналга катталып, бир аз каналды колдоп коюңуздар.